Ассаламу алейкум, жаңдар каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Бул чыгарылышта Афганистандан келген жаш, боз жана козулуу койлор жана афган койлорунун өзгөчөлүктөрү эмнеде? Мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Афган койлорунун негизги артыкчылыктарынын бири бул жүнүнүн бат түшүп калуусунда. Кой семире турган учурда жүнүнүн калбай түшүп, койдун өзүн сергек алып жүрүүсү. Экинчи өзгөчөлүгү бул буттарынын узундуулугунда. Афган мамлекети тоолуу район болгондуктан, тоолуу мамлекет болгондуктан булар көчүп конууга абдан көп байланган. Мына ушул буттарынын узундугу көчүп конууда белгиленген жерге тез жетүү, чарчабай жетүү, мына ушул ролду өтө чоң негизги ролду ойнойт. Ошондой эле булар эт берүү багытында дагы негизги ролду ойнойт. Анткени булар семирген мезгилде 100 килограммдан ашык этти жөн эле берет. Эмне үчүн биздин мамлекетте мына ушу акыркы күндөрү афган койлоруна болгон суроо жогорку талапта өсүп кетти? Анткени булардын козулары эле аягандай жогорку бааларда сатылууда. Мына ушул өзгөчөлүктөрдү байкаган адамдардын саны арбын. Демек, мына ушул себептүү афган койлорунун кымбаттыгына карабастан акыркы мезгилдерде суроо талап абдан жогорку деңгээлде өсүп кетти. Мына ушул сиздер көрүп турган койлор 24 башы козулуу кой, 18 башы бооз койлор, жаштары жаш койлор, арасында токтулар да бар. Негизги бөлүгү 2-4 тиш, 6 тиш жана болгону 2 баш гана 8 тиш кой арасында бар. Демек, ким афган койлорун издеп энчи кылам деген болсо, мына ушул койлорду эси менен чалып байланышсаңыздар дагы болот. Бааларын оптом 45 миңден деп сурап жатыптыр. Эми эсине чалып баасын албетте келишесиздер деген ойдобуз. Видеону аягына чейин көрүп, койлорго жакшылап маани берип, байкаштырып көрүп, анан чалып сүйлөшүңүздөр туугандар. Койлор Баткен областында турат. Эгерде келишип калсаңыздар, Бишкекке чейин кеткен машинелерден салып дагы жиберишет экен. Балдар ишенчиликтүү балдар, эч коркпостон сүйлөшүп келише бериңиздер. Каналга катталып, лайк, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биздин каналдын өсүп өнүгүшүнө аябагандай чоң өбөлгө болот. Жана биздин канал негизги багыттарынын бири айыл чарба багыты. Бул асыл тукум мал жандыктарын өстүрүүгө болгон салым кошуу. Жана айыл чарба багытында жаңы технологиялар жөнүндө, жаңы методикалар жөнүндө биздин каналда кеп сөздөрдү козгоп, видеолорду чыгарып турабыз туугандар. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кыш.